Сегодня 11 октября, мы отмечаем, весь мир отмечает Международный день девочек, и меня очень радует, что мэрия города Карахум проявила такую инициативу, обратила внимание на этот праздник, и мы сегодня так торжественно его отмечаем. Сегодня на это мероприятие пришли 40 девочек, это символично. Пришли самые лучшие активистки, волонтеры, лидеры своих коллективов. Но это как раз таки те девочки, которые использовали свои права на образование, на выбор, на участие в общественной жизни, на собственное мнение и так далее. То есть это прокачанные девчонки, лидеры, да, через которых мы хотим распространять знания о правах девочек для всех. Каждая девочка должна знать о своих правах, и сегодня это особенно актуально, потому что, как вы знаете, проблема насилия номер один, да? Сейчас только задавала вопрос девочкам, а кто подпадает, да, в категорию переживших насилие? В основном девочки. Почему? Потому что они гораздо слабее, потому что они не знают, куда обратиться, потому что они стесняются о чем-то заявлять. И это очень печально, что вот такое нарушение прав у нас до сих пор есть в современном обществе. И чем больше будет вот таких мероприятий, чем больше будет такой поддержки со стороны местной власти, тем больше девочки и вообще все члены сообщества будут знать о правах, тем меньше будет нарушений. Я очень рада тому, что это у нас происходит. И еще раз, пользуясь случаем, еще раз хочу всех девочек поздравить с этим замечательным праздником. Капарова Белла Капаровна, директор Центра помощи детям, Терек. Biz şu abdan жақсы сыйлап, сіздерге misal үшін жақсы нәрселерді қалап, жақсы нәрселерді айтқымыз келеді дайыма. Себеп дегенде қыз бұл барлық үй бүлөнің бақыттысы. Себеп дегенде біздің тұқымды улай тұрғандағы, барлық жақсы нәрселерді үй бүлөге алып келе тұрғандағы бұл қыз болады. Ошон үчүн мына мен өзүмдөгү 4 қызым бар. Ең кичүүсү эркек. Мен да кыздарымды абдан жакшы көрөм. Бардык кыздарымды билим бердик деп, ошолордун баарын баягы өздөрүнүн турмушун улап кеткенге, ошо ата-эне биринчи өбөлгө болот. Анан сиздердин дагы ата-энеңиздерге сиздерди жараткып койгонго мен чоң ыраазычылык билдиремин. Биздин мэриянын атынан да ата-энеңиздерге жакшы саламыңызды айтып барыңыздар. Окууңуздар ийгиликтүү болсун. Ден соолугуңар чың болсун. Силерди окутуп аткан мугалимдердин баардыгын силер кунт коюп угуп, ошолордун айткандай кылсаңар, силер жакшы адам болуп чыгасыздар. Мектепте жакшы тарбия билим алыш керек. Ошон үчүн силер мектепте окуп атасыздар. Келиңиздер анда майраңыздар менен. Эме жакшы бар. Бизден Каракол шаарынан алдың. Кийин мэрия аябай жакшы иш-чара уюштуруп, мындай экспромттон бателер, молодцы. Силерди куттуктап коелу деп чакырып баарыңар чогултуп турат. Анан мен эң айтайын дегеним, силерде ыктыярчылардын ролу биздин коомдо абдан чоң. Анткени биз ар бирибиз өзүбүздүн жасаган жумуштарыбызды силерсиз биз бүтүрө алмак эмеспиз. Жана силердин күчүңөр менен, силердин аң сезиңер менен, силердин өзүңөрдүн күчтүүлүк жана новаторлук идеяларыңар менен ошо биздин көп иштерибизди чогуу аткарып келе жатабыз. Бул ар кандай гуманитардык жумуш болобу, коомдук жумуш болобу, бардыгына салым жасап атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анан биздин Кырлай коомунун атынан кичинекей болсо да баарыңыздарга керектүү. Мен ойлойм, баарыңар студент болбосоңор жумушта иштейсиңер. Баарыңарга керектүү кичинекей бийликчибизди ар бириңерге тартуулап койгонго уруксат этиңиздер. Анан сыйлыгыңар кут болсун. Баарыңар Саламатсыздарбы? Мына бүгүн Каракол шаарынын мэриясында жакшы иш-чара болуп атат. Биз ошо Каракол шаарындагы жаштарды, волонтерлорду ошо бүткүл дүйнөлүк эл аралык кыздар күнү менен куттуктап коелу деп ошо активисттердин баарын чакырганбыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй жакшынакай белектерин тапшырып,
ар бирөөнө биз өзүбүздүн акыл сөздөрүбүздү айтып, ата энени угуш керек экенин, мугалимдерди угуш керек экенин, жана башка Кыргызстанда болуп турган жакшы нерселерди ушул жаштардан күтө турганыбыздын баарын айтып, жакшы тарбиябызды берип чыктык. Мен келечекте ойлойм, биздин жаштарыбыз билимдүү болуп, Кыргызстаныбызды алдыңкы өлкөлөрдүн катарына коштуруп, ошол Кыргызстан үчүн жакшы иштерди кылат деген ойдомун. Мэриянын атынан дагы бир жолу баардык ошо Кыргызстандагы кыздарды бүгүнкү күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламатсыңарбы? Биздердин күнүн биринчи жолу мэрияда белгилеп атышат. Бизге абдан жакты. Мондай белектерди беришти бизге абдан кубанычтабыз. Бул жака келген кыздардын баары ыктыярчылар, караколдун өнүгүүсүнө өздөрүн салым кошуп жүргөн кыздар. Баарыңарга чоң рахмат. Биз кичик да болсо аябай көңүлүбүздү алды. Дагы Каракол шаарынын өнүгүүсүнө жардам беребиз деген үмүттөбүз. Баарыңарга ден соолук, чоң рахмат. Чүлпек айылынын Магрифа Рахимова мектебинин окуучусумун.